интернеттеги коопсуздук же болбосо кибер коопсуздук деген теманы талкууга алабыз. Биринчиси ушул адамдардан материалдык же акчалай өндүрүп алыш үчүн. Анан сен мен айтканды кылбасаң, мен мамаңды өлтүрөм же папаңды өлтүрөм деп ушинтип коркутушу. Анан ал кыз ошондо шок болуп, Паспорттун сүрөтүн жөнөтө калчу. мен өзүмө 80 000 сомдук диванды алып алсам, а ким кредитти алды? Сиз алдыңыз, сиз төлөйсүз. Сөз чыкканга чейин сенин кулуң, чыккандан кийин сен аны кылсың депчи. Free Wi-Fi деген жерден эле Wi-Fi'га кире берчүмүн да. Ошол эле учурда пандемиядан кийин онлайнга өтүп кетпедикпи, иштер дагы онлайн болуп, кибер чабуулдар аябай күчөдү да. Анан бир кичинекей секелеп 11 жаштык кыз менен жазышып атат дейт. Саламатсыздарбы, сиздер менен эркин ойчул берүүсү. Бүгүн биздин берүүбүздө интернеттеги коопсуздук же болбосо кибер коопсуздук деген теманы талкууга алабыз. Бул ушул биздин ар бирибизге эле абдан тиешелүү жана өтө маанилүү тема деп ойлойм. Анткени баарыбыз ушул телефондорубуз, компьютерлер аркылуу көптөгөн жашообуздун бир чоң бөлүгү интернетте өтөт жана ошол интернетте өзүбүздү кантип коргой алабыз, биздин жеке маалыматыбызды кантип коргой алабыз. Ушул маанилүү темага бүгүн талкуу кылганы сиздерди чакырдым. Менин атым Алия Суранова. Ошо бүгүнкү биздин спикерлерибизди тааныштыра кетсем, интернет коому глобалдык фондунун кыргыз бөлүмүнүн кибер адиси Халил Ибрахим, медиа адис Сапаркөл Абдинабиева жана Сорос Кыргызстан фондунун маалымат программасынын жетекчиси Лира Самыкбаева. Рахмат келгениңиздер үчүн. Эң биринчи эле суроону мындай жалпыдан баштайын. Өзү кибер коопсуздук деген терминдин өзү эмнени билдирет, эмнени камтыйт? Өзү кибер деген сөз кандайча түшүнсө болот дегендей, мындай бир жалпак түшүнүктөрдөн баштасак биринчи. Кибер коопсуздук деген бул өзү бул жалпысынан маалыматты сактоо дегенди түшүндүрөт. Ошол маалыматты коопсуздугун камсыздоо үчүн ошого болгон аракеттер да. Эми маалымат деген бул биз маалымат жашообузда бул мындай баасы бар товар болуп калды да. Ал маалыматтын түрлөрүнүн ар кандай баасы болот. Мисалы, жеке маалымат жөнөкөй айылдын тургунунун эме анын маалыматтын баасы аз болушу мүмкүн. Банк ичинде жүргөн маалыматтын баасы кымбат болот. Ошол бардык маалыматтын айланып жүргөн ошого тиешелүү процесстердин эме да, коопсуздугун камсыздоо да. Ар бир адамга кандай зыяны келиши мүмкүн, мисалы? Жеке жаран катары. Эмнеден коркушум керек мен? Эми бардыгыбыз эле көрүп жүрөбүз. Эң жөнөкөй бул ушу кибер чабуулдардын түрү бул эме болуп атат да, баягы интернетте мындай жана фишинг ссылкалар жөнөтүлөт да. Мисалы Садыр Жапаров деген ар бир жаранга 7000 сом берүүгө кол коюптур деп, анан ушул шилтемеге өтсөңөр, анан биз сизге акчаңызды беребиз. Же болбосо мынакей кечээ күндө силердин аккаунттардан көпчү да, Сорос ушундай акча таратып атат, же болбосо Optima деген ушуну таратып атат. Ошого окшогон немелер эң жөнөкөй ушундай чабуулдар буга эмне кылат? Билбеген жаран ошого бекер акчаны алам деп өзүнүн банк боюнча маалыматтарын жазып, анан ошондон ага акча бербеле, наоборот андан акча алып алышы мүмкүн да. Эң жөнөкөй чабуулдардын бири ушул. Ушул темадагы кийин улай Сапаргүл айым айтып берсеңиз, биз буга чейин сүйлөшкөндө айтып калбадыңызбы? Менде бир нече мисалдар бар, баягы окуялар болгон деп, ушул кибер коопсуздук боюнча ошолор менен бөлүшүп кетсеңиз. Негизи кибер коркунуч 3 түрдө жасалат экен да азыркы учурда. Биринчиси ушул адамдардан материалдык же акчалай өндүрүп алыш үчүн. Экинчиси аны бир политикалык максатта, кайсы бир деңгээлде анын сырын ачуу үчүн, же болбосо мага каршы бир нерсе колдонуш үчүн. Ал эми үчүнчүсү бул дүрбөлөңгө салыш үчүн, коомду каршылаштыруу үчүн, же болбосо аларды паникага дүрбөлөңгө дедик, ушуну салуу үчүн 3 багытта колдонулат деп айтылат. Мага биринчиси бул ушул дүрбөлөң маанисинде келген да. Мындан 3 ай мурун Instagram баракчамды туура эмес, биздин Кадыр Баркузга шек келтирген маалымат бар экен деп WhatsApp'тан кат келген. WhatsApp'тан кат келгенде мен анын номерин көрүп эле шек санадым. Бул анткени кадимки эле сиз колдонгон, мен колдонгон сыяктуу эле номер экен да. Жергиликтүү эмес, эл аралык эле номер экен, бирок эми кишилер колдонгон эле номер экен да. Анан эгерде мен кайсы бир уюмдун же кайсы бир аккаунттардын менин данныйларым туура келип, аларга шек келтире турган болсо, мага Instagram расмий кат жазыш керек болчу да. Мага WhatsApp'тан кат келгени шек санатты. Анан мен аны алып келип ушул жумушумдагы кибер адистерге, Ибрахимге көрсөттүм.
Анан экөөбүз уже факт чекинг кылып баштадык. Анан биринчиден бул Турциядан келген номер экен. Анан бул Турциядан келиши мүмкүн эмес. Демек бул Instagram жөнөткөн жок. Экинчиден ушул анкетага кирип толтуруңуз, маалыматтарды бериңиз. Андан соң эгер бербей турган болсоңуз, анда сиздин аккаунтуңуз 3 күн ичинде өчөт деди да. Анан аны мен толтурганга шашкан жокмун. Анткени биринчи текшерип алыш керек болчу. Анан жана жерген ссылкасына кирдик. Анан ссылкада да мындай оболочкалар таптакыр башкача экен. Эч кандай ишеним жаратпаган. Мен ойлогом түз эле эгер Instagram баракчасына кирип кетсе, Instagramдын дүйнөлүк өзүнүн расмий сайтына кирип, ошол жактан толтурсам, анда балким ишенектүү болмок да. Ал жерде эч кандай детальдар окшошпойт, чындыкка, расмийге да окшошпойт. Анан толтурган жокмун. Сиздин кандай маалыматтарыңызды сурады ошондо? Анкетаны басып толтуруңуз дейт да. Ал жака киргенде паролду жазасың, Instagram кодду жазасың, анан алар менин баракчамды алган атпайбы. Эмне себеп менен ушинтип баракчаларды? Мен көп эле интернеттен же башкалардан деле окуп жүрөм. Ошол интернет баракчалары, офficial пэйдждери взлом болгончу. Анан бирок алар 2-3 айдын ичинде кайтарып алган. Ошол эле Айжан Асемова да бир жолу кайра кайтарып алыш үчүн бизге акча төлө деп айтышабы мисалы. Акча төлө деп айтпайт, бирок кайсы бир убакытка чейин күт дейт, белгисиз себептерден бирөөлөр аракет кылып, анан бузулуп сеть кире албай калат да. Ошентип эле же даныйларын берет, анан же алардын баракчаларын өздөрү өткөрүп алышат. Ушул сыяктуу. Анан ошентип бул ситуациядан жакшы чыгууга мүмкүнчүлүк болду. Менимче мен сыяктуу көп эле жарандар кабыл болуш керек да. Анан байкабай өздөрүнүн даныйларын киргизип, анан баракчаларын тарттырып алат. Халил, буга чейин айтып калдыңыз го, фишинг деген сөздү. Лирайым, сизге ушул суроону атайын деп элем. Негизи ушу фишинг деген башка англис тилинен келген сөз. Фиш өзү балык дегенди билдирет. Балык менен ушул онлайндын эмне бир эмеси бар да, эмне экөөнү бириктирип турат. Эмне үчүн фишинг деп айтышат? Фишинг деген сөз бул ошо случайно бир балыкты кармап алуу да. Интернет бул океан болсо, ошо жердеги канча бир колдонуучуларды ушундай бир алдаган бир инструмент катары колдонулат фишинг. Кээ бирлер действительно балким бир керектүү бир маалымат күтүп атканда, ошондой ссылка келип калганда бербей койсом, мисалы бир кандай бир эмелер болуп калат, ошон үчүн дополнительно кошумча дагы IT-адистер текшерип берсин деп коркушсан да, ушундай серт деген азыр центрлер ачылып атат. Бул деген ошо кибер кылмыштуулуктарды изилдөө борбору. Азыр мындай борбор Кыргызстанда 3 иштеп атат. Бирөө ошо ГКНБнын өзүндө бар, алар ошондой мындай национальный безопасностьтун тегерегинде түзүлгөн ар кандай кибер кылмыштуулуктарды изилдешет. Экинчиси бул жана Санарип министрлиги иштетип атат. Ал Кыргызстандагы бардык госоргандарды коргойт. И Ибрагимдер иштеткен центр бул жарандык коом, журналисттерди ошолорго жардам берет дагы. Мисалы журналисттердин компьютерларын алып кетип атат, сындырып кетип атат, же болбосо флешкалары жоголуп, же болбосо телефондорунда профайлдар ачылбай калганда ошонун баарын, же болбосо азыр прослушкалар көп болуп атат. Ал дагы кибер коопсуздук. Комнатадагы же үйүндөгү случайно видео камералар скрытый, же телефондо прослушка программалар бар, ошонун баарын жаздырып ал, ошонун баарын текшере турган атайын адистер бар. Ал адистерди ошо биз кибер коопсуздук боюнча адис деп айтабыз. Ошолор адистердин тобу Кудай буйрса мына азыр иштеп баштады. Ушунчага чейин кирип кеткен экен да, мисалы мен үчүн кибер коопсуздук көп жылдар бою эле ноутбуктагы камераны скотч менен жаап кой дегендей эле болчу да. Азыр болсо мындай таң каласың, бир нерсени сүйлөшүп отурсаң эле ошол Инстаграмдан жарнама болуп, таргет болуп чыга калат, Анан бир өзүңдү аябай кызыктай сезесиң да, мени ким тыңшап отурат, эмне болуп атат деп. Демек бул жерде ушу биз телефонубуз жөн турса деле,
бул жерде ошол тыңшап сиз жана айтып кетпедиңизби, маалыматтын дагы түрлөрү болот, өзүнүн баасы бар депчи, мындай бир валютага айланып калган да. Ошону түшүндүрүп берсеңиз, мисалы азыр айталы бир токмокто же мындай нарында Баткенде турган эле бир адам отурат да, анан менин кимге керегим бар эле, мен аты жөнүмдү ким каяка сатмак эле, кимге кереги бар менин ошол жеке маалыматым депчи, мисалы сүрөтүн деле Инстаграмга чыгарып коет, жазып коет, мисалы бир жака кирип, балким бир бекер мындай бир катталып алыш үчүн өзүнүн жеке маалыматын киргизип коет. Анан ошондой кишилер мисалы ойлойт да, мага окшогондор деле баягы скотчто эле жашап жүрөбүз го. Кимге менин маалыматым керек жана эмне үчүн бул маалымат акчага сатылып калды? Ошол жөнүндө айтып бересизби? Мен мисалы мындай айтып берсем болот да, өзүм ошол элестетели жөн эле бир айылдын бурчунда отурган бир жөн эле жаранды. Ошону мен кантип колдонот элем өзүм айтып берейин. Мисалы айтып берсем болот да, мисалы азыр идеялар берилет да. Азыр силерге эме кантип ошол атака кылганды үйрөтөбүз да. Ошо. Анакей эң биринчи ошо сиз айткандай анын мындай кандай десем, жеке эмесин, профайлын өзүмө жүктөп алып, анын атынан эме кылсам болот. Мисалы анын тааныштары бар, ошолорго кайрылып, мисалы тайкеге окуйм, мондай болду, мага мындай акча жөнөт деп андан эметсем болот. Кайра эле ошондой кылсам болот. Же болбосо баягын мектебин, ошонун атынан мектебин системасына кирип, бактан бир өзүмө керектүү бааларды которомбу, же ошонун атынан кирип алып, ошонун атынан кирип өзүмдүн баамды оңдоймбу, бир нерсе кылып. Ана бизге еще бизнес сертке дагы бир эме кайрылып атат интернеттечи, анонимдүү аккаунткен ага мындай коркунучтуу сообщение жөнөтүп, аны аңдып телефондон эмелер жаздырып алып эметет да. Анан бизге срочно кайрылып келген десек өзү келбей жатат ошо. Анан бирок баягы адамдын эме кылып атыптыр да. Толук телефондон, маалыматынан анан бардык эмени контроль кылып ошону эме деп атат мындай. Мындайча айтканда капкакка алып алганбы, аябай коркутат да, баягы бизге башка аккаунттан жазып, жүрөгү түшүп жазып атат, анан акча бер деп сурашат, болбосо жарыялапсыз. Жок, ага жөн эме деп атат да, мындай бычактардын сүрөтүн жөнөтүп, мындай сага сен ушундай коркутуп атат. Ошентип анан биз айттык, ошо срочно келгиле, же милицияга кайрылгыла, бир нерсе кылган болбойт, биз дистанционно чече албайбыз десек, өзү келбей жатат. Ошо эгерде көрүп аткан болсоңор келгиле. Кайсы бир гос органдардагы бир жаш жигит башка бир өзүнө жаккан кыздын маалыматын таап алып, анткени гос органда иштеген ишкерлер ошо кандайдыр бир база данныйларга доступтары бар болсо керек. Анан ошол жерден ал кыздын телефон номерин, имейл адрестерин, жашаган жерин анан ошо кызга жазып, сен менен таанышкым келет, сен мага жагасың. Эгерде сен мен менен сүйлөшпөсөң, мына мен маалымат сен маалыматтарың бар, менде бар деп. Анан ал кыз ошондой шок болуп, азыр ошо дагы бир ошо бир кубанычтуу нерсе, бул Кыргызстанда ушу жеке маалыматтарды коргоо агенттиги ачылган. Ал ошол агенттик ушул гос органдарды жеке маалыматтарды кантип иштетип атасыңар? Ким ал маалыматтарга кире алат, окуй алат? Анан эгер кирсе, архивтерде калат, запистер кирсе, эмнеге кирди, эмнеге мисалы Алия Суранова боюнча налоговыйдын бир сотрудниги кирип ушундай бир маалыматтарды окуду, эмнеге окуду деп ошентип изилдесе болот. Анан экинчи жагы, эгерде сиз мисалы ушу жеке маалыматым бир жерге чыгып кетти, анан өзүңүз мен ушу паспорттун копиясын бир жерге таштадым элем, ошо балким ошол таратып атат менин паспорттун копиясын деп мындай бир подозрение кылсаңыз, ошол агенттикке кайрылып, атайын аларда ушундай функция берилген, алар ошол иликтөө жүргүзүшөт. Ошол сиздин жеке маалыматыңыз кайсы жерден чыгып кетиши мүмкүн. Бирок ошол эле учурда мындай үйрөнгөн жаштарда эсинде болушу керек, Кыргызстандын мыйзамдары бар. Именно компьютерди бейукук колдонуу боюнча мыйзамында
балдарды же болбосо кайсы бир жарандарды эгерде кибер чабуул жасай турган болсоң сага эскертүү келиши мүмкүн. Бизде жазылган, биз жазылган. Жакшы эле алдыга жылып туруп. Милиция чакырат, УКМК чакырышы мүмкүн. Демек биз укук коргоо органдарына кайрылсак болот, бизде ушундай коркутуу болуп атса, же бизде ошол мыйзам бизди коргоп берет деп ушундай. Анан дагы мындай көп нерсени мен көп байкайм, өзүм да ошону көп жасап калам да. Кээде баягы сен иштериң менен башка жакта жүрөсүң, анан бир иштерди бүтүрүш керек болгондо паспорттун сүрөтүн жөнөтө калчы, же болбосо картаңды, банктын картасы болот го, ошону сүрөткө тартып жөнөтө кал дейт го. Ошентип жөнөтө берсе болобу? Жакындарыбызга мисалы паспорттун сүрөтүн, картанын сүрөтүн. Азыр эгер билсеңиз, көп банктарда мурун паспорттун копиясы, анан жумуштан справка деп сурашчу. Жумуштан, что зарплата аласың, значит, сен бул кредитти төлөй аласың деген справка сурачу. Эми азыр банктар арасында конкуренция көбөйгөн сайын, алар ал справканы дагы алып салышты. Только ошол эле паспорт копиясын эле алып кел дейт. Эми элестеткиле, бирөө барып, сиз туугандарыңызга жөнөттүңүз, туугандарыңыз дагы случайно бирөөгө дагы жөнөтүйдү. Азыр ошол паспорттун копиясы менен банкка барып, спокойно мен өзүмө бир 80 000 сомдук диван алып алсам, кийин анан кантип табасыз мен? Ал диван кайда кеткен, ал адреске барса эч ким жок. Болду, ошону менен. А ким кредитти алды? Сиз алдыңыз, сиз төлөйсүз. Жөнөткөндө паспортто только паспорттун эмне маалыматы керек, ошондой болуп жөнөтсөңүз. Мынтип эле ошо убакытты бөлүп, атыңызды, номерди, выдан, ким менен берилген датасын, ошону өзүңүз эле терип, ошону жөнөткөн эң туура. Сөз чыкканга чейин сенин кулуң, чыккандан кийин сен анын кулусуң депчи. Ошон үчүн маалыматтарды дагы жөнөтөрдөн мурун ойлонуп, мындай кайсы, мисалы мен буга чейин билген эмесмин, мурда журналист болуп иштеп жүргөндө free Wi-Fi деген жерден эле Wi-Fi'га кире берчүмүн да. Анан мен кибер коопсуздук боюнча ошол сабактардан кийин түшүндүм ал жак аябай эле чоң кооптуу экенин. Анткени мен сизге кат жөнөтсөм, бул экөөбүздүн эле телефонубузда бар деген түшүнүк эмес экен да. Ошондо көптөгөн агымдардын арасында экөөбүздүн телефонубуздун ортосунда аябай чоң агым бар. Ошол жерден каалаган киши кармап алат деген сөз экен да. Демек мындай коомдук жайларда эгерде бекер Wi-Fi бар болсо, кирүүгө мүмкүн эмес экен. Ал деген мындай ушул маалыматтарды үчүнчү жакка тарап кетишине жол ачат. Жана сыр сөзү жок Wi-Fi ачык бекер Wi-Fi. Мындай кылышы мүмкүн да, мисалы, допустим, мен эме кылып жүрөм, сапаргүлежиге охота кылып жүрөм дейди. Анан кийин мен биринчи каяка барып эмне кылат көрөм да, кайсыл жерге барат. Анан мисалы бир кафеге постоянно барат экен. Мен эме кылам, жакын барып, баягы жактан мен ачык Wi-Fi жасап коем. Сапаргүлежи барат дагы ошо Wi-Fi'га кошулат да, колдонуп баштайт. Анан баягы интернетте кылган кыймылдын баары мага көрүнө баштайт. Бул өтүп кетет да. Мен баягы ачып алам, ключтарын чыгарып алам, сообщенияларын чачып, парольдорун көрүп. Мен өзүм жеке кишимин, бул чоң-чоң компаниялардын жоопкерчилигинде, мисалы үчүн алардын материалдык байлыктары бар, компаниянын сыры бар, ошолорду дагы алып кетүү коркунучу бар да. Ошон үчүн ачык турса эле биз сүйүнүп кирип кетебиз го, пароль жок экен деп. Таптакыр мүмкүн эмес экен ошол. Мисалы биз Google'ды колдонуп деле бир нерселерди издейбиз го. Мен бир кесиптешим бар, ошол жагынан өтө мындай коопсуз болот да. Эч качан Google'га мындай ачык кирип мындай издебейт да, дайым жана инкогнито деген режимге кирип. Инкогнито деген. Ошол инкогнито деген режим канчалык бизде сакта? Инкогнитога кирип каалаганыңызды кыла берсек болот. Андай эмес, инкогнито деген режимди такыр түшүнүшпөйт да элдер. Инкогнито деген ал эмеге сиз колдонгон телефондун ичинде эле сакталбайт. Так эме колдонгондо Google өзү көрөт, анын баарын провайдер бардыгы в принципе көрөт. Итак, эме инкогнито режимди ачканда, эмени окудуңар беле жана кичинекей? Мен ошону окуш керек, ошол жерде жазылып турат. Сиз интернетте кылган ишиңиздин бардыгы бизге көрүнөт, болгон эле телефондо историясы сакталбайт деген сөз да. Мен мисалы эме кылышым мүмкүн да. Мен инкогнито режимде эмнеде колдоном?
университетке бардым, компьютер турат ошол жакта. Мен жазып калтырып кете албайм. Азыр башка студент келип менин маалыматымды аңтарсачы, андан көрө мен инкогнито режимине кирип болдум, бан коркпой баягы жаап кетип калгам да. Баягы чыктымбы, чыккан жокмун деп ойлонбойчу. Ошого эле керек. Ошон үчүн ал инкогнито режимге алданбагыла да. Ошол жерде жазылып турат кичинекей дисклеймер, сөзсүз окуп. Ошо майда тамга мен жазылганда окуу боюнча да сүйлөшө кетсек, биз ар кандай мисалы баягы телефонго тиркемелерди, оюндарды көп жүктөй беребиз го, ар кандай шилтемелерден өтүп. Ошол жерде башында эме чыгат го, мындай шарттарычы майда тамга менен жазылган. Биз аны окубай эле макулмун деп басып эле баягы жүктөй беребиз го. Ошону окуш керекпи чындап эле отуруп? Эмне булар биздин телефондон эмне алат? Кайсы нерселерге булар ошол бизден мындай макул дегенен болду да сен телефонуңа кирип кетет да булар, туурабы? Ооба. Мисалы оюндарды көчүрүп атканда мен түшүнбөйм да. Оюндарга эмне үчүн биздин каякта жүргөн локациябызды көрүштүн эмне кереги бар? Аларга сообщенияларды окуштун эмне кереги бар? Анан ушундай маалыматтарды, мисалы, оюн көчүргөндө ага разрешениялар телефон памятинде бир нерсе сактоо, файлдарга доступ да, анан интернетке доступ, Wi-Fi-га доступ болду, ушундай болуш керек да. Анан ошол себептен караш керек сөзсүз. Ар бир көчүргөн тиркемелерди ал жакта эгерде билбейм, түшүнүксүз уруксаттарды сураса, шарттарды сураса, ага көчүрбөлүү болгон туура да. Анткени эме деген, мисалы, телефонуңузду абдан коопсуздугун жакшы алдыңыз. Жакшы пароль, күчтүү пароль коюп, баягы защиталар коюп, антивирустар койдуңар. Бирок андан тышкары ошол силер көчүргөн тиркемелер дагы коопсуздук алып келет да. Зыян, мындай риск болот да. Анткени приложение алар деген ошо доступту ачып койгондон кийин анын защитасы туура эмес болсо, слабый болсо, анан жанагы айткандай мен бирөө колдонуп атканда ошол оюнду колдонуп атканын көрүп алсам, мен анда ошол аркылуу кирген методун издейм да, жолунчу. Андай болгондо, мисалы, Facebook'та чогултат го, ал эмне бир социалдык байланыштарыбызды билип, ошого рекламаны баягы болгон эмелер, ошол Facebook'тун сервистериндеги эмелерде да, мындай контентти жакшы таратыш үчүн колдонот. Анан бирок көрүп эле жүрөбүз, Facebook бир анча бир 5 жылда бир жолу ушундай чоң сливтер болуп турат. Ошон үчүн азыр ошол базаларды аңтарсак, жакшы эмелер, маалымат чогултса болот да, ошол ар бир иш жөнүндө. Карап отурсаң баарын таштап коюп эле жайлоого кетип калган. Өзгөчө баягы иликтөө журналистикасы аябай өнүккөн сайын, же болбосо сын пикирлер көп айтылган сайын, социал тармактар аркылуу, ошол эле учурда пандемиядан кийин онлайн өтүп кетпедикпи, иштер дагы онлайн болуп, дистанциондуу байланышып калбадык. Ошондо дагы кибер чабуулдар аябай күчөдү да. Анан билбейм, бир 10-дай, 20-дай журналисттер, блогерлер мага кибер чабуул болду деп кайрылган учурлар көп болбодубу? УКМКга дагычы. Анан бул ушул именно алар каяктан маалыматты алды, иликтөө үчүн ким берди, буларга деген кызык болгондо булар эмне деп сүйлөштү деп. Мындай кишилерден сураса айтпайт да аны. Компьютерден алганда бардык жазышкандары чыгып калышы мүмкүн да. Башка бир адамдын өткөндө да көрүп калды го, бир кыз ошол коомдук транспортто чоң эле киши башка бир 14 жаштагы баланын Инстаграмда сүрөтүн өзүнө коюп алып, профилине, анан бир кичинекей секелек бир 11 жаштагы кыз менен жазышып атат дейт да, мен 14дөмүн депчи. Ошондой нерселерге да мисалы кабылып калбаш. Негизи ушу балдар менен ушундай кибер коопсуздук боюнча абдан ата-энелер абдан көп мындай талкууларды жүргүзүп туруш керек. Балдар буну эгер жакшылап бир түшүндүрүп берсең, балдар абдан жакшы түшүнөт мунун баарын. Мисалы, мен өзүм балдар менен көп сүйлөшөм. Ар кандай ссылкаларды, ошо сиз айтып атпайсызбы, оюн ойноп атканда, бул ссылканы бассаң, сага кошумча дагы 3 балл или 3 алмаз түшөт десе, ошону баса беришет. Потому что алардын оюну үчүн ошо алмаздар көбүрөөк керек деген сөз. Анан ошону түшүндүрүш керек. Эгер ссылканы бассаң, анан кандайдыр бир башка начар нерселер болсо, телефонуң таптакыр иштебей калса, блокировка болуп калса, оюнуң вообще эле жок болуп калат сенин анда оюнуң. Профайлың, логиниң бүт баары жоголот.
Сенин топтогон сенин бир очко балдарың бирөө наоборот өзүнө жүктөп алат деп ошо өзүнүн тилинде түшүндүрүп берсең, анда алар абдан жакшы түшүнөт жаш балдар. Ошол эле мисалы сиз айткандай перепискада башкалар менен эмне жөнүндө айтыш керек. Мамаң кайсакта иштейт, папаң кайсакта иштейт, адресиңер кандай деген ушундай бир кандайдыр бир жеке маалыматтарды айтпагын. Сүрөтүңдү жөнөттү. Сүрөтүңдү жөнөтпөгүн. Мына мен деле өзүм ошого кабыл болдум, лалафодон деп айтып калдым. Ошондо өзгөчө айтып кетейин дегем да, ушундай ошол сайттарда, тиркемелерде бир нерсе алып сатуу, ижарага алуу деген жерде киши көп отурат да, тез-тезден бирдекени алып сата калайын, ижарага бере калайын, квартира издегенде. Ошол жерде биз дагы өткөндө бир лыжа тепкен костюм болот го, ошону сата коебуз деп саттыкка коюп койсом, дароо эле бир 15-20 мүнөттүн ичинде эле мага жазды да, WhatsApp'качы. Эмесине жанагы WhatsApp'та сүрөтүнө аялдын сүрөтү турат, кичинекей кыз менен. Анан дароо ишенесиң да, кызы бар бир аял экен деп. Анан статусуна дагы бир мындай бир диний сөздөрдү жазып коет экен. Анан ого тер ишенесиң да, бул Кудайдан корккон адам экен депчи. Анан эле башталды да, мынтип ошол костюмду сата элексизби, мен жакында тууган күнүм болоюн деп атып эле, жолдошум ушундай белек кылайын деди эле деп. Анан жок, сата элекмин дейт. Баасы канча деди. 6,5 миң десем. Мен азыр анда күйөөм жумуштан келет, мен сүйлөшүп көрөйүн, мен сизге анан жазам деп ушинтип мени эметип койду да, кызыктырып койду. Мен ошону күтүп отурдум. Анан кечки саат 8ден кийин жазды. Мен ошону кийин ойлоп калдым, атайын ошо текшергенге мүмкүнчүлүк бербей кеч жазат окшойт депчи. Ой, күйөөм макул болду, азыр бирок биз сиз караколдосуз да, деп эле калып эле ушинтип сурап баштады. Анан менде кичине шек кете баштады. Анткени буга чейин мен ошол Twitterден бирөөнүн ушинтип жазган окуп калгам да, булар ушундай алдамчылар, ушундай эмелер болот депчи. Анан жок, мен Бишкекте элем десем, кап мен караколдо элем да, мага азыр керек болот деле деп, баягы лыжа десе эле атайын ошо каракол деп жазып атат окшойт, менде ишенсин депчи. Мен азыр бир шилтеме жөнөтүп берем, ошол жака карточкаңыздын эмесин, маалыматын, номерин жазсаңыз, ошол жака сизге менден акча түшөт. Анан мен курьер менен сүйлөшүп койдум, SDEC деген компаниядан курьер келет, алып кетет, сиз онлайн акчаңызды алып алыңыз дегенде эле мен кана шилтеме десем жөнөттү. Анан карасаң, мындай бир көп тамгалар, бирок арасында SDEC деп жазылып турат да. Анан чын SDEC экен деп басып иргим келди. Анан бирок мен буга чейин билгеним үчүн мындай алданган жокмун да. Ссылканы жакшылап коюш керек, шилтемени жакшылап текшериш керек. Сразу эле көрүнөт, же болбосо мындай силерге ссылканы эмес, мындай кнопка кылып жөнөтүп койсо, баягы эме кылганда, баягы шилтемеге өтөрдүн алдында эмелет да. Басканда астынан көрсөтөт да, браузерденчи мындай ссылкага барган деп, ошону карап көрө алса болот да. Мисалы, эгерде мага бирөө акча жөнөтүш керек болсо, ага деген мен эч кандай картамдын баягы пароль номерлери, коддору керек жок да. Ага жөн гана менин картамдын номери керек, мындайча айтканда банктагы дарегим ошого эле жөнөтүп коет болду да. Артындагы 3 сандан аны айтпаш керек ошо. Сыр сөздүн ошо картанын артындагы 3 сандан сыр сөздөрдү эч кандай сыр сөздү керек жок. Болгону гана номер ошого жөнөтөт. Эгерде андан тышкары көп маалымат сурап, анан паспорт тийбин сурап атса, анда жөнөтүшүн керек жок да. Демек силерди алдаган жатыр. Андан тышкары эле ким эле бекер эле акча бере бермегиле. Ошо чын эле бекер эле. Негизи ошо ким ишенет дейм, ошого акча эч ким бербейт андай акчаны. Ссылкада, ошо ссылканы караганда эле эң биринчи любой ссылка http анан 2.2 мындай таякча, анан сразу эле ошол компаниянын аты чыгыш керек. Мисалы gazprom.kg же https. Анан gazprom.kg таякчанан, таякчадан кийин уже любой маалымат кетер. Көп ошо алдамчы ссылкаларда, наоборот, 2 таякчадан кийин 288 тратата деп, анан таякчадан кийин анан gazprom.kg деп, ал туура эмес. Эң биринчи бул келиш керек. Бирок мен дагы ссылкаларды көргөм. http деп туруп анан elsom.kg дебей, elsom. мисалы tn деп койгон. Танзания де мисалы. А биз аягын уже точкадан кийин карабай койгон болбойт. Элсомду окуп алып эле акчаларды жөнөтө берет. Танзания. Ооба. А бирок elsom.kg деп туруп анан
ошондон ары эмеш керек. Ссылкадан сразу эле көрүнөт, ссылкадан. Үй сыяктуу эле эшигин катуу бекиткен сыяктуу эле ар бир социалдык тармактарга ар башка паролдорду колдонуп, анан бекер Wi-Fi деген жерлерге кирбей, эгер кирсе деле кайсы бир кооптуу ссылкалар келип калса кишилерге, анан азыр эле жаңы эле сөз кылып өттүк, анан сөзсүз түрдө факт чекингден өткөрүү. Бул ошол жалпы эле киберкоопсуздук боюнча базалык сабаттуулук да. Андан ары абдан чоңураак шектүү, анын билими жетпеген шек жаралса, же болбосо коркутуу үркүтүүлөр болсо, анда Tech for Society сыяктуу долбоорлорго кат жазып, адистер менен байланышып, кеңеш сураш керек, тартынбай эле. Аны мыйзам дагы, атайын адистер дагы кургай алат. Кыргызстандын ичинде ушундай кибер адистерди көбөйтүү, анан бул элдердин арасында ошо кибер коопсуздук боюнча маалыматтарды көбөйтүү, ушундай бир базалык нерселерди биринчи көтөргөндөн кийин анан уже калганы мамлекет өзү до конца уже иштеп бүтүш керек. Ал ошо мындай Ибрагим айткандай, биздин колубуздан келе турганды биз өзүбүз жасашыбыз керек. Ар бир адам өзүн өзү коргош керек. Мамлекетке мени мамлекет сактайт деп күтүп отурбаш керек. Анткени телефонду, смартфонду өзүбүз колдонуп атабыз, интернет телевизорлорду өзүбүз коюп атабыз. Ал үчүн өзүбүз ошо жоопкерчиликти алып, ошо кандай колдонот, туура колдонот, бүт өзүбүздүн колубузда. Ошо рахмат келгениңер үчүн. Менин оюмча абдан жакшы маанилүү талкуу болду. Ошо талкуубузду көргөн адамдар, биз өзүбүздү дагы, балдарыбызды, жакындарыбызды дагы ушундай коопсуз кибер жактан, ушундай онлайн жактан өзүбүздү мындай бир коопсуздукта сактайлы. Сиздер айткан кеңештерди дагы баарыбыз колдонуп, фишинг деген нерселерге, кибер чабуулдарга мындай кабылбай, коопсуз аман жүрөлү. Рахмат.